Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 8-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биринчи сол. Меймандар биринен сала бири келип, конук үйү акырындап бака-шакага толуп, бөлмө ичи шаңга бөлөнүп турду. Шаардын белгилүү окумуштуу, жазуучу, композиторлорунан тартып, партиялык кызматкерлерге чейин бул ардактуу меймандар Арген Рамазановдун 10 жылдап күткөн пикирлеш тааныштары, көңүлдөш жоро жолдоштору эле. Бардыгы эле сыйкор, айрыкча өз бүлөсүнүн ариет баасы үчүн мейманды күтүүдө эле эмес, мейманга барууда да сыпа адебинде болуп, бардыгына тикеси менен тик туруп эле эмес, өзүнүн ашкере ийкен мамилеси, аялдык зайпана ыйбоосу менен да чөйрөнүн ажарын ача билген нары тетик, нары адептүү асылзаада аялдардай эле, ибарат да бүгүн дасторкон даярдоо өнөрүнөн баштап, ар бир меймандын жадыгөй көңүлүнө чейин задилдүү үлгүрүп, бирде коноктор арасында, бирде ашканада өз ишине зап жүрсө, Арген меймандардын кызыктуу сөзүнө марып, жыргап, көңүлү чак отурду. Ал эми жашы 50 ашып калган зарделүү композитордун оюнсак жаш аялы шарапка жүзү алмадай тамылжып, анын үстүнө жаштыктын угуту көкүрөк черине дүрбөлөң салып, ушундан улам бир көргөндө эле ага аябай жагып калган ибарат менен ушундай бир ынак ымала менен сүйлөшүп алууну каалап, коноктор бөлмөсүнөн асте суурулуп чыгып ашканага кирди. Ал аябай тамылжый, жадырап, көп эле жерде конокто болгонун, алардын көпчүлүгү али да болсо мещандык табиттин туткунунда калып, дүйнөгө карк жүргөнүнөн улам үй ичин ар кыл жалтыр жултурларга ашкере шыкап, бүткүл бактысын, бүткүл кубанычын мына ошол жан серек, ымырт дүйнөдөн гана көргөн түркөй адамдарды ашкерелей сүйлөп, ал эми ибарат күткөн мына бул үйдө эч бир ашыкча буюм жоктугун, баары эң жөнөкөй, көңүлгө сиңимдүү, көзгө алымдуу экенин төгүлө жайнап айтып жатты. Баарынан да ибараттын стереомагнитофонундагы япон ансамблинин Бонни Дзякс квартетинин концерти ага аябай жакканын, ушундан улам деги эле япондуктардын дүйнөлүк мөрөйгө чыккан тал төөөндөй техникасын айтпаганда да адабият менен искусствосу жана элинин ушунчалык адепкөй, ийкем, ай жаркын мамилесине чейин куштарлана сүйлөдү. Ал эми аркы мейман бөлмөсүндө отурган нары токто, нары жылдыздуу күйөөсү ашкере мырза сыпаалыгы менен чанда гана орду менен коңур сүйлөп, көбүн эсе созула муюп кеп угуп, коноктордун, айрыкча баамы төп аялдардын көңүл черине зап келип, арзып отурду. Төр ордуна аялына катарлаш отурган белгилүү жазуучу Байгамбар Жайчиев, бая келгенден эле нары жазуучулук даңкы, нары ооз көптүрбөгөн жөнөкөй, кыска, так жана маанилүү, кызыктуу сөздөр менен отургандарга жагынайын дебесе да, аябай жагып, ал эми жанындагы так эле өзүндөй нары басмырт, нары оюн зооктун жана жакшы сый менен жакшы адамдар арасында ар тараптуу шайкеле алган аялы, ажардуу адеби менен күйөөсү сымал байлык, кадыр барк дегенге кээ бир бечара пенделердей чирени малкып калбай, мындай пендечиликтен кылбат экени байкалып, адептүү сыпа отурушту. Техника кулачы көккө жетип турган чакта адабият менен искусствонун дүйнөлүк мааниси кандай деген жаш архитектордун суроосуна жазуучу мыйыгынан саал ардана күлүп: эгер адам кара курсагын гана ойлой калса, анда айбандан такыр айырмасы жок болуп калар эле, деп баштады сөзүн. Тамактан башка да адамга рухий азык керек. А рухий азык дегенибиз искусство менен адабият. Бул рухий азыкты баардык эле адамдар баалап же түшүнө бербейт. Аны качан гана кадыресе илим-билимге каныгып, маданиятка ээ болгондо түшүнөт, баалайт. Албетте, техниканын кулачы азыр көккө жетти. Бирок ал канчалык өнүп өскөн сайын адамдардын өз ара мамилесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы, өзү жасаган атом бомбасынан адам баласы азыр өзү коркуп, өзү курман болуп калуунун коркунучунда турат. Ал эми адабият менен искусство техникада эмес. Адабият менен искусство канчалык өскөн сайын адам ошончолук өзүн өзү изилдей баштайт. Художниктин көзү менен дүйнөнү таанып, туура жашай билүү, азамат адам болуу,
аюу боорукерлик сезими күчөйт. Азыр космостук учууларга адамдар анча таң калбай калды. Ал эми жакшы китеп жазылып калса, окурмандар аны окуп эле эмес, мукабасы менен кошо жеп салууга даяр. Эмне үчүн орто кылымды бүлүндүрүүчүлөрдүн доору дейбиз? Алар байыркы Римдин классикалык маданиятын талкалап, анын ордуна эгин айдап ийишкен. Аларга маданият эмес, нан гана керек болгон. Интеллигенттердин, болгондо да алдыңкы интеллигенттердин арасында Илимбек биринчи ирет отургандыктан бир алдын кыйла жүдөп, тынчсызданып, кээде өз толкусу өзүнө ашыкча сыяктанып, колдорун бирде үстөл үстүнө, бирде үстөл астына жиберип, каяка коерун билбей коомайланса, азыр эми акырындап чөйрөгө көнүп, кыйла өзүн эркин сезип, бирок үн сөзсүз бир калыбында басмырт отурду. Ага айрыкча Арген Рамазановдун бүгүнкү коноктору, айрыкча алардын бири-бирине болгон жумшак, астедил мамилелерине чейин жагып, баарынан да меймандарына Арген бирөөнүн даңкына, экинчисинин даражасына карабай, баарына бирдей мамиле кыла билиши, ичимдикти кыстабай, анын кээ бир жолдошторундай эс учун жоготуп, көмкөрүлүп калганга чейин ичпей, ар ким өз алына, өз каалоосуна жараша ичип, нары эркин, нары ыксыз ырдап чорлобой, бака-шака түшпөй сыпаа отурушу жакты. Жайчиев: адабият менен искусство адамдын жан дүйнөсүн, анын тагдырын, кубанычын же кайгысын изилдөөчү көркөм каражат дедик. Ошон үчүн техника канчалык өскөн сайын адабият өз маанисин жогото баштайт деген түшүнүк менимче натуура. Маселен, техникада бир зор ачылыш жасап, же аны башкарган ар кайсы адис кандай адам экенин али өзү толук таанып биле элек, өмүр бою биле да албайт. Мына ушул өзүн өзү таанып билүүдөгү турмуштук татаал процессти адабият изилдейт. Адамзаттын өткөн турмушун, ошол кездеги мезгил үнүн, баарынан да адам эмнеге төрөлөт, мынчалык төрөлгөн соң кантип бир азамат адам катары жашай билүү керек деген сыяктуу толуп жаткан суроолоруна адабият менен искусство гана жооп берет. Кыскасы, турмуштун оор жүгүн кылымдан кылымга же бүгүнкү менен эртеңкисин адамзат алдына күзгүдөй кармап келаткан бул адабият менен искусство. Демек, адамды таң калтырган дүйнөдө кандай гана ачылыштар болбосун, адабият менен искусство адамдын кумар азыгы, жан дүйнөсү жана анын ыйык мүдөөсү болуп кала берет. Техниканын кулачы көккө жеткен сайын адабияттын дүйнөлүк мааниси ого бетер күчөй берет. Албетте, муну мен жазуучу экеним үчүн гана айтып атканым жок. Биринчиден суроого жооп берүүм керек. Экинчиден чындыгында ушундай да. Кана жигиттерим, могул ырыскынында көңүлүн ала отуралы, деп алдындагы коньяктан ал бир тике алып, жылуу жөргөмдөн оозуна салды. Байке, техника өскөн сайын адамдардын өз ара мамилесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн дедиңиз. Ушуга анчейин ишене да, түшүнө да бербей турам, деди жаш архитектор. Мен көп сүйлөп койдум. Көп сүйлөгөн киши тантып кетиши мүмкүн. Буга Арген же Жигиталы сыяктуу тиши курч жаштар жооп берсин. Жигиталы Илимбекке асте шыбырады. Оңбогур бакем бизди кандай жооп берет экен деп сынап жатат. Адамдардын өз ара мамилесине шек келе башташына техниканын өсүшү себеп эмес, деди баятан үндөбөй отурган окумуштуу Иса Байгубатов. Менимче орто заар акылы бар адамдар канчалык көп болсо, канчалык турмуш оңолсо, алар ошончолук бузулуп, ошол жерде адамкерчилик азая баштайт. Бардык эле адамдар андай эмес да. Байгубатов: дүйнө жүзүндөгү адамдардын 20% гана даанышман. Калган 80% мага окшогон орто заар акылы бар адамдар. Ал эми орто заар акылы бар адамдар канчалык илим билимге каныкканы менен дүнүйөкор бойдон кала берет. Бул факты. Менимче эл жыш жашаган жерде адамкерчилик азая баштайт, деди да бир кунунда созулуп отурган композитор. Мисалы, өзүбүз эле туулуп өскөн айылды алалы. Шаардыктарга караганда өзүңөр билесиңер, алар алдаганча ынтымактуу, адамкерчиликтүү, биз бир короодо түгүл, бир подъездде эшиктеш туруп, бири-бирибизди жакшы билбейбиз. Жакшылык менен жамандыгыбызды тең бөлүшө албайбыз. Айылдыктар жакшылык менен жамандыкка тикеси менен тик турат. Айылдыктардын
Илгертен келаткан салты ошол, деди Жигиталы. Анын үстүнө ар бир айыл бир атадан тарагандар. Бул бир жагы. Экинчи жагы аз сандагы айыл адамдары улуу тоолор жана сүрдүү талаалар менен бетме бет калганда алар аябай ынтымактуу, биримдиктүү болуп кетишет. А биз эмне? Шаардыктар биринчиден бири-бирибизди жакшы тааныбайбыз. Экинчиден миллиондогон элдин шаары табигаттан сүрдөбөй же коркпой, тескерисинче табигатты сүрдөтүп, коркутуп, кайра аны тоноп бутап атабыз. Ал эми ушул учурда композитордун татынакай оюнсак, жаш аялы коноктордун арасынан кайрадан акырын суурулуп чыгып ашканада жүргөн Ибараттын үстүнө кирди. Сизсиз ичим бышып кетти. Анын үстүнө эркектерди билесиз го, кайдагы бир философияны айтып беришип жадатып ийишет. Ах, Ибаратжан, орто кылымдын рыцарьдык духу азыр кайда? Эмне болду? Азыркы эркектер такыр алардай эмес. Ибарат анын татынакай өңүн жадырай тиктеди. Биздин коноктор жакпай калган го сизге. Жаным Ибарат, такыр андай эмес. Ушундай компанияны, анын үстүнө искусство адамдарын кантип жаман дейин? Мен жөн эле илгерки рыцарьларды айтып жатам. Алар чыныгы эр азаматтыгын кара күчү эмес, сыпаалыгы, көркү, нары тунук акылы жана джентльмендиги баарынан да марттыгы менен көрсөткөн. Азыркы эркектер андай эмес. Алар аябай оодоно, анан да байкуштар аябай битир. Айрыкча өз эриң канча жакшы болбосун өмүр бою төбөсүнө көтөрүп же каруусуна салып кастарлабайт да. Менин күйөөм көзүмдө эле карап турат, байкуш. Бирок бир аял айтат, Ибаратжан. Бир эркек менен 10 жыл көңүлдөш болдум дейт. Дайыма тамагын бышырып, алдына аялы болуп, 4 ирет боюман алдырып, шорум катты дейт. Ушундай учурда да туубасаң да, туугандан артык болуп келдиң деп, бир жолу да башымды куттуктап коюуга жараган жок дейт. Курусун, а рыцарьлер ушундай беле. Ах, ушунун баарын эмнеге айтып атам? Өтө шайкелең экен деп ойлобоңуз. Ошон үчүн аялбыз да. Сылаганды, эркелеткенди ашкере жакшы көрөбүз. Мисалы, мына сиз деле аял эмессизби? Мен дейсиз. Болгон эле айырмаңыз бирөөгө оңой менен чечилбейсиз, сыр айтпайсыз. Чынбы? А мен байкушчаным минтип дароо эле төгүлүп чачылып жиберем. Айтмакчы, тиги архитектордун жанында отурган проректордун аялы биздин шаардагы аялдардын эң сулуу, эң сымбаттуусу дейт го. Сиз аны көрдүңүз беле? Эмнеге ал келбей калды? Ооруканада дейт, жакшы аял. Мына ошол аял Фидель Кастрону Платончу сүйүп жүрөт имиш. А Фидель чынында эле ошондой сүйүүгө татыктуу эмеспи? Байкуш жаным-ай, аны мен да Платончу сүйүп жүргөм. Көрсө бир эле мен эмес тура. Аялдар ашканада өздөрүнчө мына ушундай сөзгө төнүп, ал эми меймандар отурган бөлмөдө бака-шака ого бетер күчөп атты. Сөз эрүүлү басаңдай түшкөндө баятан унчукпай отурган Илимбекти жазуучу Жайчиев кыйлага көңүл коюп тиктей калып, анан «Кандай, жазып атасыңбы?» деди. «Жок, эмнеге? Колдон келбейт көрүнөт. Ажыдарды тартам деп жүрүп, курттун сүрөтүн тартып алгыдаймын». Ким эле адегенде ажыдардын сүрөтүн тарта койду эле. Сенде курагымда жазган менин бир роман, дагы канча повесть, аңгемелерим жарык көрбөй, бар болгону чемоданымдан орун тапкан. Туурасында көңүлүңө жакын албай, жана да анча-мынча оң келбестикке кол шилтеп, көңүл кайт болбой, ого бетер өжөрдөнүп, кайра артынан түшүү керек. Көчүгүң жыртылып, сөөмөйүң жооруганга чейин иштешиң керек. Антпесең жеңиш кайда? Образ жаратып, проблема көтөрүүнү айтпайын, али стилиң, сүйлөмүң оңол элек. Ошон үчүн менин пикиримди туура кабыл алып, кайдагы бир ажыдаар менен куртту мисалга келтирбей, дагы айтам, сөөмөйүң жооруганча иштегиниң. Антпесең жеңиш жок. Кээлери биртикелеп ууртап ичип, кээлери чөйчөктү шыпкай так көтөрүп алып, үй ичи бара-бара тамаша күлкүгө, куунак шаңга толуп, алдыга коюлган бир чара эттин булоолонгон жыты мурунга бал, даам берип, каңыл жарды. Анча көп сүйлөбөй, бирок меймандардын, айрыкча аялдардын зерикпей, көңүлдүү отурушуна кам көрүп, аларды кээде күлдүрүп отурган Аргендин адресине арнап, Иса Байгубатович ушул булоолонгон 5 бармак алдында ага каалоо айтмак болуп, бармактай чөйчөктү колуна алып, бир кездеги ымыркай студенти, унчукпас аспиранты, илимдин кандидаты болуп, не ишинен, не илимий эмгегинен камчы салдырбай, өсүп баратышына жетине албай, те ыраактан сүйлөп келип, мына эми
Эмгегиң элге алынып, өзүң ишенимге жетип, бир институттун директору болдуң, деди. Ушул кут дасторкон алдында өзүңдүн өткөнкү бир сөзүң эсиме түшөт. Өкмөт көктөйүмдөн тарбиялады, окутту, адам кылды. Мына ушуну ак эмгегим, таза дилим менен кайтара алар бекемин, дедиң бушаймандана. Бул жөн эле сөз эмес, дилиңден чыккан сөз. Мына биз карып, өмүр өтүп, турмуш чордонунан акырындап алыстап баратабыз. Турмуш туткасы мына эми силердин колуңарда. Ошон үчүн айтаарым, колуңдан келсе, чыныгы окумуштууга кайрымдуу бол. Жардам бер, намысын корго. Ал эми илимге эмес, биринчи учурда өз очогуна гүл тарткан шылуундардан этиет бол. Илим төрүнө өткөрбө. Андайлар илимге жана илимпоздорго шек келтирет. Илим чөйрөсүн булгайт, уят кылат. Өзүң айткандай, эл жериңе таза эмгегиңди өтөгүң келсе, мына ушундайларга чыныгы коммунисттерче катуу тура бил. Ал үчүн дагы да кайрадан Ленинди оку. Ленин бул теңдешсиз күч. Ленинди көп окуп, көп билсең, сен ошончолук күчтүүсүң. Бул бир. Экинчиси, тейлгертен баштап мына биздин күнгө чейин келаткан жакшылыктын жолунда жүрүүнүн 7 түрү бар. Муну билесиң. Билсең дагы ак дасторкон алдында айтып коюу парыз. Алар бул: туура жүрүш туруш, максатка туура жол алып, туура аракет кылуу, дүйнөнү туура тааный билүү, оюңду төп айтып, туура сүйлөп, туура ойлоно билүү, тегерегиңдегилерге туура мамиледе болуу жана акыл менен аракетиңди туура пайдалана билүү. Менин сага айтаарым ушул. Көп сүйлөп ийдим окшойт. Кана, алдык. Баары бир ооздон алып ийип этке карашты. Кем сөз архитектордун аялы угутсуз кызыл шарапка ого бетер тамылжый жылмайып аялдардын атынан: «Эми ырга кезек берсек», деди. «Композитор агай, өзүңүз баштап бербейсизби?» Сыпа композиторго аркы бөлмөдөн комуз алып чыгып беришти. Анын бала кезинен комуз чертээрин Аргенден башка эч ким билчү эмес. Жеңин түрүп салып, комузун асте дыңгырата күүлөп, үнүн жасап, шартылдата күрөй чертип барып, анан үнүн кошту. Эй, күн түн менен алмашып кете берет турбайбы? Өмүр таттуу көрүнүп өтө берет турбайбы? Жандуулардын баардыгы өлө берет турбайбы? Өмүр кайра башталып өнө берет турбайбы? Буйругуна мезгилдин көнө берет турбайбы? Аккан суулар кайрылбай ага берет турбайбы? Мезгил тынбай канатын оо аттиң кага берет турбайбы? Кыйыла кызып алган проректор армандуу умтулду. Атаңдын көрү дүнүйөдө. Эй, атасына баласы өбөк болот турбайбы? Баласына атасы жөлөк болот турбайбы? 11 тууган болсо да аягында үй жайы бөлөк болот турбайбы? Өмүр менен өлүмдө күрөш болот турбайбы? Ар адамда ар башка мүнөз болот турбайбы? Жакшы кылган жигитти жары болот турбайбы? Эстүүгө жигит туш келсе, анан багы болот турбайбы? Баары дуулдап кол чаап, кимдир бирөө ырды коштоп кетти. Жакшы кылган жигитти жары болот турбайбы? Арген ордунан туруп, баардыгына кыдырып куюп баратып, дүңкүлдөтүп дүйнө жүзүн тимеле, дүнүйөгө түркүк болгон ким эле? Тирүүлүктө ардакташкын, эй адам, акыр барып жатар жериң бир эле, деп чөйчөгүн колуна алды. Кана, урматтуу меймандар, жатар жерибиз бир эле. Кайсы бир аял жагалдана кетти. Сиз илимпоз эле эмес, акында турбайсызбы? Кайдан? Сынчылар анча капарына албай, бирок мен баалаган бир акын бар, ошонун ыры. Ошол акындын ырынан дагы билесизби? Арген: Айтчы дос, сен билгенден эмне жаман? Десем ал саал ойлонуп минтти анан. Биринчи күлү жерге додо болбой, максатсыз журт которуп көчкөн жаман. Эл журтка ата-энесин жер каратып, экинчи олокосуз өскөн жаман. Үчүнчү басса турса үшкүрүнүп, күйүттөн же турмуштан чөккөн жаман. Төртүнчү күйөөсүнүн башын аттап, аялы башка эркекти өпкөн жаман. Бешинчи көчөкүсүн бүт унутуп, көйнөгү көбөйгөнгө көпкөн жаман. Баягыл үн ырды дуулдай коштоп кетти. Бешинчи көчөкүсүн бүт унутуп, көйнөгү көбөйгөнгө көпкөн жаман. Меймандар кеч тарады.
Бакай эбак уктап, эми эле бака шака түшүп, шаң болгон үй ичи дароо жым тартып, Ибарат экөө жалгыз калды. Арген мейман бөлмөсүндө музыка угуп креслодо отурду. А Ибарат дале жыйынып теринип ашканада жүрдү. Экөөнүн баш кошкон намына 2 жыл болуп баратса да, ушул кезге чейин Арген анын маңдай жарып, төгүлө күлгөнүн анча көрө албады. Үй ичинде ал шырп алдырбай жеңил жүрүп, дайыма үй ишин кыбырай кылып, баарынан да Аргендин каалаганын же ойлогонун айттырбай билип, бет арчысынан күрмөсүнө чейин чертиле тазаланып, анын да бир кунуна жазбай муңая коюп, бир сырдуу жүрүшү Аргенге бир эсе жакса, бир эсе анын ага ушуга чейин анча чечиле бербей, жүрөгүндө кандайдыр бир жашыруун сыр бардай ойлуу жүрүшү аны ар кыл ойго салды. Мүмкүн уулунун тагдыры аны ушундай убайга салып жүргөндүр. А мүмкүн анын болгон мүнөзү ушундайдыр. Бир ирет анда экөөнүн алгачкы баш кошкон кези эле. Арген андан эмне үчүн минтип санаа чеккенсип жүрөсүң? Мүмкүн мага күн албай, же мени менен жашагың келбей жүргөндүр, деп сурады эле. Ал не дээрин билбей бир саамга демин катып унчукпай калды. Анан акырын келип диванда иштеп отурган Аргенди жаш баладай чопулдатып өбө баштады. Анын төгүлгөн чачтары экөөнүн жүзүн самбет алдай сапырыла жаап калды. Анан ал: экинчи минтип сурабачы, деди. Айтчы, сурабайсыңбы? Сурабайм. Сураба, бир кезде Гүлмиранын бактысына суктанчумун. Байкуш Гүлмира-ай, мен аны кандай гана аяйм. Өз бактысын мага таштап кеткенин карачы. Эртең анын бейитине барып коелу, мейлиби? Мейли. Фото альбомдон сүрөтүн көрүп алып, өткөндө ыйладым. Бакай сүрөтүн баса калып, бу менин мамам деп бербейт. А мен сага киммин десем, сен экинчи мамасың дейт. Эртең чын эле анын бейитине барып коелучу, Ибарат өзүн канчалык бактылуу сезгени менен уулу менен кыпчак бир керебет араң баткан жер тамда эптеп жашап атканын эстеп, мына ушуга кыпчакты көндүрүп, чоң үй саттырып, жер кепеде калтырганын эстесе, ичинен сыздап, өзүн жемелеп, аларды аячу, уулун сагынчу. Алар азыр жаман үйдө, жаман көмөч казанга макарон кууруп жеп, экөө эки жерде сумсайып отурат го деп ойлогондо, оозунан ашы, жүзүнөн күлкүсү түшүп, ордунан туруп кетип, Аргенге билгизбей барып акырын ыйлап алчу. Аргенди ал канчалык жактырып, аялдык бүткүл вазипасын, тагдырын биротоло ага байлап бергени менен, бирок эмнегедир жанынын жарымы дале болсо жаман кепе жакта сыяктуу эле. Ошентип Арген мейман бөлмөсүндө музыка угуп креслодо отурду. А Ибарат дале жыйынып теринип ашканада жүрдү. Анын келишин каалап, ушундан уламбы Гүлмира эсине түштү. Мындай учурда Гүлмира казан аякты кое туруп, эң алды ага саксаңдай эркелеп алчу. Аны ат кылып, бирде жонуна, бирде мойнуна минип, кабыргага дүкүлдөтө теминип, боорун тырмап күлчү. Бир ирет ал ушул учурда ашканадан Ибарат кирди. Колунда конверт. Бул кат кечээ келди эле, деди ал. Бирок атайын берген жокмун. Эмне үчүн? Деп ал катты Ибараттын колунан тез алды. Мейман күтүү учурунда алагды болуп, же капа болуп калбасын дедим. Арген конверттен катты алып, анда машинкада басылган төмөнкү сөздөрдү окуду. Ибарат, күйөөңүз Арген Рамазановдун зор мансапкор экенин, жана мындай мансапкорду ким колдоп атканын жакшы билебиз. Кыйкырып жүрүп, мен кыйынмын деп жүрүп кырашып кетти. Акыр аягы мына ошол бийик кырдын аркы бетинен кулап түшпөсө эле болду. Бул бир. Экинчиси, директор болуп келери менен илимий наамы бар кызматкерди бөлүм башчылыктан алып, анын ордуна жакында эле студенттик скамейкадан келген бойбаш Айгүл Давлетованы коюп алды. Аны менен күйөөңүздүн жашыруун ымаласын да жакшы билебиз. Мына ушундай мансапкөй жана катымпоз бүлөгүтүп, же жетекчи болууга укугу барбы? Жок. Башканы укпаса да төшөктөш сизди угаар, оюна келгенди сүйлөп, оюна келгенди кыла бербей, мындан ары өз келечегин да ойлонсун. Арген таң кала шалдырап, ичинен бул эмнеси? Булар ким? Же баягы тоголок арызчыларбы? Деп, а Ибарат болсо бул катты окугандан бери өзүнчө ичинен бушайман болуп, бир ою кантип эле ошол кыз менен ушундай мамиледе болсун десе, экинчи ою а мүмкүн чындыр. Бир ирет анын институтунда иштеген аял, ал аялдарды мээлейдей алмаштырат дебеди беле?
деп ойлоп, ошон үчүнбү күнү бою өзүнчө көңүлү өйүп бушайман жүргөн эле. Кызык, ким булар? Деди Арген Ибаратты Айбыга тиктеп. Баарына да тигил Давлетова жөнүндө айткандарым, тигил илимий даражасы бар бөлүм башчыдан Айгүл Давлетованын билими, жөндөмү жана аракети бери дегенде эле сөөмөйдү. Илимдин кандидаты болмоктон доктору болсун. Мага илимий даража эмес, илимий баш керек. Мунун баары ушак, жала. Такыр душманың жокко деп ойлочумун. Бир нерсеге мен кийинки күндөр таң кала баштадым, Ибарат. Кичине эле алдыга чыксаң такыр тааныбаган, мамилең түгүл аласа бересең жок бейтааныш кишилер тээ алыста, сыртта жүрүп эле өзүнчө душман болуп алат экен. Ичи тарлар алыста жүрүп эле өзүнчө кыйнала берет экен. А мүмкүн ушул ишке Кыпчак аралашып жүрбөсүн, деп ойлоду Ибарат. Бирок бул оюн Аргенге айтпады. Айтуунун кереги да жок эле. Экинчи сол. Илимбек тележурналист Кыпчакка учурагысы келди. Анын үстүнө Жигиталы Молдоев, эгерде Кыпчакты көрүп калсаң айтып кой, мага келип кетсин деген эле. Анан калса, Илимбек аны менен ресторанда отуруп, ички бугун айтып, кенен кесире сүйлөшүүгө ою бар эле. Өзүнүн деле эчкиникиндей өмүрү калыптыр. Кечир аны, карыяга убал, деген Кыпчактын сөзү эсине түштү. Ушундан уламбы эртеси эле аны издеп телевидениеге барды. Барса Кыпчак а жерде иштебейт экен. Азыр ал каерде иштеп, каерде жүргөнүн ага эч ким так айтып бере албады. Шаардык адрес бюросунун жашаган жерин билип, аны издеп барды. Шанхай аталган майда үйлөрдүн биринде жашайт экен. Эки темир керебет араң баткан кичине бөлмөдө Кыпчак кир жууп, чакан үстөлдө уулу сүрөт тартып отуруптур. Илимбектин келерин күтпөгөн ал таңдана делдейди. Илимбек ага жөн эле келгенин, эгер убактысы болсо ресторанга барып, жүздөшкөнчө сүйлөшүп, эс алып келүүсүн өтүндү. Кыпчак ыраазы болуп жибип, уулун көрсөтө берди. Бу жигит ансыз эле жума бою мектеп-интернатта. Ана бүгүн да ресторанга кетип калсак таарынат го, деди. Отур. Анда мен дүкөнгө барып келип, анан биротоло отурайын. Экөө бир топко чейин бакылдашып отурушту. Илимбек атасын эскирди. Минтип өлөрүн билсе мүмкүн башкача болор беле деп муңайды. Кыпчак өзү жөнүндө айтты. Эл жатарда Илимбек анын үйүнөн чыгып баратып, айтмакчы, сизди Жигиталы Молдоев сөзсүз бир келип кетсин деди эле, деди. Илимбекти узатып коюп көпкө чейин уктай албай жатты Кыпчак. Тагдыры минтип чукул өзгөрүүлөрүн ойлогон эмес Кыпчак. Жөн жеринен, анан калса тиреше, жүгүрөшө турган дымагы күчтүү кишилер тарабынан эмес, бирөөгө жагынып, ошонун сөзүн сүйлөп, камчысын чаап, эптеп күн көрүп, бүлө багып жүргөн кайдагы бир айдактаган бечаралардын жалаасынан улам кызматтан четтетилиши кыйла арына тийгени менен, бирок алардан өзүн итабар бийик коюп, аларга караганда ал өзү элге, коомго керек экенин сезип, билип, ушундан улам кыйла чыйралды. Бирок кызматка деле орношо албай жүрдү. Кызматка алуучу жер, ал кызмат сурап барганда мурунку иштеген жеринен анын ким экенин, кандай экенин сурайт тура. А кетирген жер аны жакшы демек беле. Мына ушундай абалда калган ал кичинекей үйдөгү, кичинекей керебетте, кичинекей уулунун жанында жанаша жатып, ар кыл ой санаага батчу. Бүткүл өмүрүн көз алдынан өткөрүп, элге, коомго кызмат бере турган дал ушул курагында керексиз буюмдай четке ыргытылып калышынын себебин оюнда издөөчү. Ар бир ишке чыгармачыл мамиле жасап, жакшы иштейли, жакшы бололу, жакшы жашайлы дегенден башка эмне кеп сөзү бар эле. Бирөөнүн бир нерсесин уурдап, же артынан ушак айтпады эле го. Анан эмне болду? Күндөр өтүп, болор болбос каражаты түгөнүп калды. Шаар адамы тыйынсыз жашай албайт. Акчаң жок дегиче шаар турмушунда суудан кургакка ыргытылган балыксың. Ушундан улам ар кандай иш болсо да иштемеке, шаар аралап жумуш издеп чыкты. Күнү бою иш издеп, кечке маал ун комбинатынын алдына келип токтоду. Ары бери ойлонуп, ар ким менен сүйлөшүп, ушул жерге жүк ташуурлукка болсо да ишке орношмок болду. Анын үстүнө бул жер өзү жашаган Шанхайга да жакын экен. 5 мүнөттүк жол. Кадрлар бөлүмүндөгү көздөрү татынакай толмоч келин, көрүнүшү ушунчалык интеллигент жигит да көзүн башын уң кылып жүк ташыйбы дегендей Кыпчакты бутунан төбөсүнө чейин имеретиктеп, анан ушунчалык төгүлө жылмайып, эртеңден баштап ишке келе бериңиз, деди. Эртеси ал эски шым, көйнөгүн жаман портфелине салып ишке келди. Чекушка, деди жүк ташуурлардын бригадири.
бир кулагы жок чунайган кара кишиге. Сколько вагонов погрузили? Что? Если не работает транспортер, надо позвать электрика. Чекушка, к нам пришел новый товарищ. Покажи ему, как работаем, а я сейчас приду. Чекушка деген киши чын эле чытокко окшогон кыдыйган, бирок көз тиктеши курч, кыймылы тең неме экен. Кыпчактын саламына илберинки алик алып: "Атым Кыпчак дедиңби? Менин атым Байтик", деди. "Кана, алаканыңды көрсөтчү". Бой, өмүр бою кетмен көргөн алакан эмес, кантип иштейт экенсиң? Кыпчак унчукпады. Байтик аны ун жыйылган складтын ичи менен ээрчитип баратып: "Эң зор кампа ушул", деди. 4 транспортер коюлган. Транспортердун бир учу кампанын ичинде, экинчи учу ун жүктөлчү вагондун оозунда. "Көрдүңбү, тигинде жүктөп атышат", деп вагон ичинде кирпигинен бери ун болуп, транспортердун айланып аткан лентасынан ыргыган мешокду лып ийине сала коюп, ары жөнөгөн жумушчуларды көрсөтө берди. Кампанын ичинде 6 киши баш көтөрбөй, көл шал түшүп иштеп атат. Экөө жыйылган мешөктөрдү четинен кичинекей темир илгич менен бирден сууруп, кол араба түрткөн жумушчулардын арасына салып, алар арабасын дүкүлдөтө түртүп барып, мешокторду айланып аткан транспортердун лентасына бирден ыргытып, кайра тиги экөөнү жөнөшөт. Биринчи күнү Кыпчак ун комбинатынын ичи менен бир сыйра таанышып, экинчи күнү өзү менен 4 жумушчу болуп вагонго чыкты. Ун кампасына жанаша түшкөн темир жолдогу 60 тонналык вагондун оозуна транспортердун экинчи учу кирип, лента аркалуу биринин артынан бири чуурган 70 килолук мүшөктөрдү экөө вагондун оң тарабына, экөө сол тарабына кыш койгондой кынабын келтире жыйып туруш керек экен. "Чекуш, вы готовы?" деди аңгыча сокурдун көзүндө кампанын жаман терезесинен баш баккан бригадир. "Как всегда", деди князь Швейко деген бою шып тиреген, кең көкүрөк алп мүчө неме. Ал эми Гурамидзе деген муруту бычак мизиндей, ителги көз, ыргайдай шыңга жигит менен вагондун сол жагына, ал эми Байтик Чекушка менен Кыпчак вагондун оң капталына турду. Швейко, как всегда дээри менен транспортердун лентасы шалкылдай айланып, ун салынган мешоктор кампа ичинен биринин артынан бири келе баштады. Тигил үчөө жүк көтөрүүгө аябай дасыгып калгандыктанбы, мүшөктү эки учунан жеңил алып, анан шак желкесине сала коюп, вагондун аркы учуна жүгүрүп барып, ийинин бир силкиш менен дал ордуна ыргытып, жүк жыйгандай кынаптап жыя башташты. Кыдыйган Чекушка үчүн 70 килолук мүшөк жөн эле бир ойноп аткан топ сымал кол учунан ыргыйт. Кыпчак өз кезеги менен ийинин транспортер алдына тосо коюп, эптеп-септеп мүшөктү ийинине салып, анан вагондун тээ караңгы учуна телтеңдей дикилдеп жөнөйт. 20дай мүшөк ташыгандан кийин эле ал көкүрөгү чыйылдап, башы көзүнөн тер кетип чарчап калды. Канчалык тигил үчөөнү сыр бербейин дегени менен кирпигинен баштап желке чачына чейин терге ун аралашып, башы көзү бүт батташы камыр болуп кетти. "Ну, земля, как дела?" деди булчуңдары кароосунда лукуйган князь Швейко. "Что труднее, пианино или мешок?" "Мешок, наверное. Хо-хо-хо-хо." "Все трудно, все", демиш болду. Жан тери чыгып, кезектеги мүшөктү араң эле ийине салып жатып Кыпчак. "Хо-хо-хо-хо", деди Швейко, анын камырга батташкан чачтарын кызга тиктеп. "Вот так, земляк. Когда будешь большим начальником, вспомнишь, что все это не просто так. Чекушка, помнишь, как работал первый день Гурамидзе? Он прямо с мешком падал, а он еще держится." Жүк ташу барган сайын Кыпчак үчүн кыйындай берди. Бая ишти жаңы баштаганда мүшөктөрдү төмөнгө жыйыш оңоюраак болсо, азыр вагондун шыбына чейин кынаптай тиреп барыш керек экен. Ан үчүн бир нечесин тепкич кылып коюп алып, анан ийиндегисин тээ шыпка дээре көтөрүп барып, кыш койгондой биринин учун экинчисине бастырып тизүү кажет. Мүшөктөрдү жыйуу жогорулай баштаган сайын Кыпчактын абалы ого бетер кыйындап, көкүрөгү элеп-желеп көп, муундары бошоп, маңдайынан мөндүр болуп куюлган ун аралаш тер көзүнө кирип, ийининдеги жүктү эптеп-септеп шыпка тиреп келгенче убакыт өтүп, ал алчу мүшөктөр биринин үстүнө бири түшүп, жерге үйүлүп кетти. "Ой, тез кыймылда",
деди чунак кулак Чекушка транспортердон жерге ыргыган мүшөктөрдү жаза буза басып, анын жанынан шыпылдай өтүп баратып. «Ну насорил ты, земляк!» деди Швейко, жердеги мүшөктөрдү буту менен ары түртүп, алып ийнине эки мүшөктү бир коюп локулдай басып баратып. Ал эми Гурамидзе болсо Кыпчакты жал тиктеп, «Чыда, биринчи күнү мен да сендей болгомун. Чыдасаң эле бир жумадан кийин камчы салдырбай кетесиң, тууган» дегендей ага көз менен дем берип, кол учу менен кыйналбай иштеп жатат. Транспортердун алдында үйүлүп кеткен мүшөктөрдү Кыпчак ары бери өтүп аткан жолдон окчунураак сүйрөп салып, кезектеги мүшөгүн ийине салып, мүшөк каяка оосо ошол жака ооп, шып тиреп бараткан мүшөктөрдүн тээ башына араң жетип, жүгүн ордуна кынап, анан камыр бышкырып, шалдырай демигип транспортерду көздөй басты. Ушул учурда ал аябай муш жеп, 3-чү раунддун аягында араң эле боюн тутуп, сендиректеп калган боксердун абалында турду. «Выключите транспортер!» деп аңгыча кудай жалгап князь Швейко складдын ичи тарапка кыйкырды эле транспортер токтоп калды. Баары бир орус адамы боору кергелет. Абалымды билип атат окшойт деп ойлоду Кыпчак. Анан шалдырай барып чыпталардын үстүнө отуруп калды. Мына ушундай иш кечке созулду. Иштен кийин душка жуунуп, таза кийимдерин кийип, үстүнөн тонна жүк алып салгандай жеңил басып үйүнө келди. Болор болбос шам-шум этип, ошол бойдон кечки 7ден эртең мененки 7ге чейин бут серппей уктады. Эртеси ийиндери кызарып, териси барканактап, сөөгү сынгансып, бүткүл денеси ооруп араң эле турду. Жарым ай кыйналды. Жарым айдан кийин көнүп кетти. Өз кесибине ылайык ишке орношконго чейин ар жерге макала жазып, тиргилик кылса деле болмок. Бирок эмгек стажымды үзүп албайын деп, иши кылып эле табылган ишке барды. А оңой табылган иши оңой эмес экен. Кыпчакты мына ушул жерде иштеп жүргөн кезинде Илимбек аны издеп келди. Эмничи Молдоев дегени чакырып калды экен. Мен аны, ал мени билбейт да, деп ойлоду Кыпчак. Бир күнү ал чыгынып, Жигиталы Молдоев иштеген жерге келди. Жигиталы Молдоев узун бойлуу, көзү чүңүр, анан да асти сылтып баскан немекен. Келиңиз, Молдоев деген мен болом, деп ордунан туруп келип, элпик кол берип, аны креслого отургузду. Билип атам, мени тааныбаган неме эмнеге чакырып калды экен деп таң калып атасыз. Арген Рамазановду билерсиз? Билем. Ошол киши сизди сөзсүз бир келип кетсин деп мен аркылуу өтүнгөн эле. Эмне үчүн? Деп Кыпчак үрпөйө түштү. Анысын билбейм. Бирок ал бүгүн чет өлкөдөн келген жаш окумуштуулар менен жүрөт. Эртең саат 3-төрдө келбейсизби? Ал ушул жерде болот. Мейли дегендей коштошуп сыртка чыгып кетти. Эмнеге чакырып калды деп ойлоду. Ибаратты алаарын алып, эми мени өз жайыма койбойбу? Кызык, эмнеге? Же ибарат баланы алууга кайрадан иш козгой баштаганбы? Ансыз эле мектеп-интернатка анын артынан жума сайын барып, кийим-кечек алып берип жүрөт имиш. Ичинен мунусуна мейли деп жүргөн. Анткени мейли дебөөгө укугу да жок эле. Кандай иш болсо да негедир Рамазановго баргысы келбеди, көңүлү тартпады. Бирок эмнеге чакырды экен деген ой анын тынчын ала берди. Ушундан улам эртеси бармак болду. Рамазанов өз кабинетинде экен. Баягы Кыпчак экөө биринчи жолугушкан учурга караганда ал азыр кыйла тотугуп, чыкый чачтарын ак аралап, келишимдүү, өңү нары сүрдүү, нары ажардуу болот баштаган. Кенен, таза кабинеттин төр үстөлүндө таза кийинип отурган ага un комбинатында un ташып жүргөн өзүн салыштырып, ушундан улам кыйла кемсинип, ичинен зор кабинетин жана директорлугун мага көрсөткүсү келген го. Ибаратка үйлөнүп алгандан кийин эми мени өз жайыма койбойбу? Тоба, ушундай да надан болобу? Деп кыжырдана барып сус кол берип, бет алдына отурду. Кыпчактын ага болгон кектүү көз тиктешин, суз өңүн, муздак мамилесин Арген Рамазанов билсе билбегенсип, көрсө көрбөгөнсүп, кайра алкагы келишимдүү көз айнектин артындагы жылт эткен көз тиктеши Кыпчакка ушунчалык ажардуу тигилип, аны жылуу кабыл алды. Уулунун жана өзүнүн ден соолугун, турмушун сурамжылап келип, анан бир маселе боюнча чакырып калдым. Капачылык жокпу? Деди. Жок. Мен сенин мурун кай жерде иштегениңди, кандай иштегениңди, ал жерден эмне үчүн кызматтан четтетилгениңди жана азыр кай жерде кыйналып иштеп жүргөнүңдү жакшы билем. Билсең жакшы.
Аны эмне мага табалагансып айтып атасың бу жерде, деп ичинен Кыпчак ого бетер жинденди. Сен а жерден жаман иштегениң үчүн эмес, жакшы иштегениң үчүн, кээ бир терс көрүнүштөргө дилиңен келише албай чындыкты чыркырап айтып чыкканың үчүн четтетилгенсиң. Иштин мындай болушун, коллектив өтө чоң болгондуктан иштин жөн жайын председателиң да жакшы билбей калган. А сен өз укугуңду чындык үчүн күйүп бышып жүрүп, ошол чындык үчүн болгон күрөшүңдү коргоп калууга кайдыгерлик кылып койгонсуң. Сен эмне үчүн баарына кол шилтеп, башыңды жерге салып, жөн эле кетип калгансың? Болуптур. Сен аябай мас кылып, анан иштеген жериңе алып келишип, арыкка сулатып жаткырып, ошол жерден сүрөткө тартып алышыптыр. Мына ушул факты үчүн эле кызматтан чыгып бериш керекпи? Жок, анткени алар сени атайын ушинтишкен. Муну фактылап берүүгө ошол учурда сага мүмкүнчүлүк болгон, бирок сен бул эми өткөн иш. Сөздүн тоготерин сүйлөйлү. Эми мындан ары эмне кылайын дейсиң? Пландарың кандай? Кыпчак кыйла жебип, анын сөзүнө маани берип, нары көкүрөгүндө шыкалган ой санаага ал душман көрүп жүргөн киши түшүнүп, аны колдоп атканына ыраазы болду. Сен мыкты журналистсиң, деди Рамазанов. Ал эми эч качан мыкты жумушчу боло албайсың. Ошон үчүн ар бир киши өз жөндөмүнө жараша, өз ордунда иштеши керек. Сен биздин институтка кел. Чындык үчүн күрөшүп, акыйкат жолунда жүргөнүң жана жакшы журналист экениң үчүн сени кызматка алам. Биздин институтка илимий кызматкерлер гана эмес, жөндөмдүү журналисттер да керек. Рамазановдун бул сунушуна Кыпчак нары ичи жылып, нары таң калды. Кантип аны менен иштешет? Мурун аялын алыптыр, анан өзүн кызматка алыптыр дебейби эл? Оюңду билип турам, деди аңгыча Рамазанов, анын оюн биле койгонсуп. Бирок кур намыс киши баарынан кур калат, ойлон. Макул дегендей баш ийкеди Кыпчак. Анда кел, келесиңби? Эмгек книжкасын көтөрүп, эртең эле жетип келгени турбайбы? Бирок канчалык кур намыстан байын дегени менен кантип аны менен иштеше алат? Аны көргөн сайын ибаратты кошо көрүп, көкүрөктөгү эски жарасы кайра жаңыра бербейби? Айтмакчы, кызматка ал деп Рамазановго мына ошол ибарат айтып жүрбөсүн. Ушундан улам кийинки соңу Кыпчакка мына мен кызмат таап бергемин деши мүмкүн. Эгер ушул иш ибараттын айтуусу боюнча болуп атса, анда азыр эле ачыгын айтайын, келе албайм. Сен өзүң кызык жигит экенсиң, деп Рамазанов аны бул ирет саал кагып сүйлөдү. Же мени аялынын кеңеши менен иш жүргүзөт деп уктуң беле? Мен сага жагынайын, же ибарат үчүн бир жакшылык кылып коеюн деп сени институтка чакырып атканым жок. Институтка сендей кадрлар керек, ошон үчүн. Кыпчак ичинен саал муун жөнү бошоп, ага эреркеп кеткенсиди. Көрсө чындык үчүн күйүп, иштен кеткенин эле эмес, желке чачынан бери камыр болуп, ун көтөрүп жүргөнүнөн бери ал билет тура. Көңүлү көтөрүлүп, ичи жылыды. Анда ойлонуп көрөйүн. Ойлон, Рамазанов ордунан туруп колун созду. Бирок эсиңде болсун, эскиче ойлобой жаңыча ойлон. Кыпчак чыгып кетери менен секретарь машинистка кирди. Сизге бир киши келип күтүп отурат, кирсин. Жупуну кийинген, көз тиктеши басмырт, бирок каада менен баскан москоол киши кирди. Отуруңуз. Кечээ келдиңиз беле? Сизди кечээ күнкү чакырып коюп, бирок чет элдик окумуштуулар менен болуп, өзүм иште боло албай калдым. Телефон чалган элем, айтышты. Сизди эмне үчүн чакыртканымды билерсиз? Жок. Мени дали көптөн бери киши чакырбай калды эле. Эми эч кимге керегим жок деп үмүт үзө баштадыңыз беле? Антпеңиз. Тирүү киши кээде жаңылып жазат. Канча жылдан бери ишсиз жүрөсүз? 3 жылдан бери. Бир жерге иштейин деген оюңуз барбы? Кантип болбосун? Соо саламат жүрүп, аялыңдын багуусунда калгандан жаман кордук барбы? Анда мен сизге ишенейин. Ошол ишенимди актай аласызбы? Эгер эле актай албасам, анда акмак болдум го. Анда мага эч кандай кечиримдин да, боорорунун да кереги жок. Мукталуу Чурович, чынын айтайын, мен азырда сиз жөнүндө ойлоп, же сизге боор оруп жатканым жок. Ким кемчилик кетирсе, аны өз башы менен тартууга тийиш. Бирок сиз чыныгы илимдин кишисисиз. Сиз демес, сиздин жөндөмдүүлүгүңүздү, башыңыздагы илимди жана да үйдөгү багууга муктаж балдарыңызды ойлоп атам. Рахмат. Анда мен сизге ишенейин. Эгер эле бул ишенимди актабасаңыз, анда мен эле эмес, өзүңүздү да аябай уят кыласыз. Биротоло ишенимден чыгып каласыз. Жок, андай болбойт. Чынын айтайын. Мына сизге кызмат сурап келген жокмун. Өзүңүз чакырдыңыз.
Сиздин бул чоң адамгерчилигиңизди, жакшылыгыңызды, ишенимиңизди актай албасам, анда... Жок, андай болбойт. Рамазанов каптал кнопкасын басты эле бакыран көз татына секретарь машинистка баш бакты. Сейли Биалиевди чакырыңыз. Философия бөлүмүнүн башчысы, правкомдун төрагасы Сейли Биалиев кирери менен Арген ага: "Бул кишини тааныйсыңбы?" деди. "Тааныбай, бир кезде Мукталы Учуровичтин макалаларынан цитат келтирип сүйлөчүбүз. Эмесе ошол агайың эртең тийиштүү документтерин сага алып келет. Жоопту секретарь, өзүң билесиң, ооруканада. Ошон үчүн документтин карап чыгып, анан сөзсүз арызы менен мага кетүүнү унутпа." Ал Учуровго бурулду. "Эмесе бара берсеңиз болот. Сейли Молдоевди чакырып койчу." Үчүнчү сол. Мезгил Жигиталы Молдоевди кыйла өзгөртүп жиберген. Сылтып басканы менен, бирок мурун таяксыз жүрсө, азыр колуна таяк алып, ал эми мунусу өзүнө кыйла жарашып, нооча келген шыңга бою кадам шилтеген сайын, ошо таяк кармаган оң ыптасына ийиле берип, бүткүл салмагы таякка түшүп, оорукчал бут эле эмес, бүткүл тула бою саамга эс ала калгансыйт. Зор кабинеттин төр үстөлүнө чейин ал кыйла узак жол жүргөнсүп, жай баракат басып келип, таягын жанына жөлөй Рамазановдун бет алдына отуруп жатып: "Бутум барган сайын барометрдин милдетин аткара баштады", деди. "Дарылансаңчы?" "Өмүр бою дарыланып жүрүп, жадап да бүттүм." "Жадабаш керек. Өзүң билесиң, менин жүрөгүм оорулуу. Дайыма спорт менен алек жүрүп, жаным калып отурат. Болбосо досуңду эбак маркумдар айылына узатат болчусуң. Бирок курак өткөн сайын эски оору кайра жандана баштайт окшойт. Кээде «Эй, мени унуткан жоксуңбу?» деп өзүн эстете коюп жүрөт. Сен ашкере көп иштебей атасың. Кем уйку жана өтө чарчоо түзмө-түз жүрөккө таасир этет. Эмне кыл дейсиң? Ден соолукту бап эстейин десең иш калат. Ишке баш байчаң менен кирсең ден соолугуң калат. Ал эми экөөнү бирдей кармоого убакыт жетишпейт. Анын үстүнө оорумдун кээде козголушуна ишемесе эле биздин институттагы кээ бир кызматкерлердин мага болгон мамилеси себеп болуп атпайбы? Анча маани бербе да. Туура эмес нерселерди көрүп туруп кантип маани бербейсиң? Айтпай, унчукпай жүрө берүүгө абийириң чыдабайт. Андай эмес, мындай деп ачык айтканда баары эле туура түшүнө бербейт экен. Ал эми эң кейиштүүсү, кээ кишилер көрүп билип туруп көргүсү, билип туруп билгиси келбейт. Мына ошондо бир күйөсүң. Кечээги сөзүң мени ойго салды. Кайсыл? Деп Жигиталы таңдана сурады. Рамазанов бүт эле иштен куулгандарды институтка чогултуп атыптыр, деп атышат дебедиңби? Бизге ошо ишсиз жүргөндөр иштеп берерин алар билер бекен? Билбейт. Мисалы Мукталы Учуров кантип эле ушул азыр илимий чөйрөдө кадыр барып күткөн ата Бакеевден кем илимпоз. Айырмасы эле Бакеев өтө айлакер, а Учуров коёзунан чөп албаган киши. Муну илимий чөйрө бүт эле билет. Билсе ушинтип сүйлөшөбү? Болуптур. Учуров бир кезде жаштык кылып ичип кетиптир. Ичип кетти деп эле таланттуу окумуштууну эски түйүнчөктөй ыргытып салыш керекпи? Жок. Учуров өзүнө, өз бүлөсүнө эле эмес, бизге, илимге али аябай керек киши. Анын үстүнө ал көпкөнүнөн эмес, чөккөнүнөн ичип кеткен бир кезде. Телефон шыңгырады. Да, саламатчылык. Так, эгер чыдаса жетекчи болуп берүүгө макулмун. Бирок чыдабайт го. Мен анын деңгээлин бир аз билем. Эмне? Туура. Илимий даражаны көмүш, сүттүү уйга алмаштыргысы келгендер чыныгы илимпоз боло албайт. Муну менден жакшы билесиз. Жок, апачылык жок, чалып тургула. Трубканы коюп сөзүн улады. Бу дагы Бакеевдин кадры. Чайнап берген нанды жута албаган инилерин, кичине жылчык боло калган жер болсо эле тыга коюп атышат. Ошентип Учуров аспирантураны Ленинградтан бүтүп, жактап келгенде Бакеевдин бир жерде дуулдап турган убагы экен. Ал кезде биз студент элек. Кимдин ким экенин али жаш биле элек курагыбыз эле. Көрсө ата Бакеев өтө куу, өтө кылдаткан эмес. Андан да жаман коркунучтуу жери жалпы илимге же илимий чөйрөгө эмес, өз очогуна, өз жек жаатына гана күл тарткан киши экен. Менимче мына ушундай жөндөмдүү халтуршиктердин алдын тороого убакыт жетти. Бирок ошо чукул турай алабызбы? Анткени халтуршиктер көп, а көпчүлүк азчылыкты тоодон түшкөн селдей каптап кетип атпайбы? Ошон үчүн институтка таланттууларды чогултуп атам. Таланттуу кишилер принциптүү болот. Көрөсүң, мына ушул принциптүүлөр менен дагы 5-10 жылда халтуршиктерди алманы сабынан
күйгөндөй күйүбүз. Жигиталы: айтмакчы, эмне үчүн Бакеев Учуровду кызматынан четтеткен? Ичип кеткени үчүнбү? Жок. Учуров кандидаттык диссертациясын Ленинградтан жактап келээрден 2 жыл мурун Бакеев вузда иштеп жүргөн жеринен Академиянын институтуна директор болуп дайындалат. Учуров Ленинградтан келери менен Бакеевдин институтуна старший илимий кызматкер болуп кызматка алынат. Ишти ат үстүнөн караган, анын үстүнө уруучул экенинен улам Бакеевге болгон Учуровдун мурунку мамилеси бузулуп, илимий кызматкерлерден баштап директордун орун басарлыгына чейинки милдетти аткаргандардын көпчүлүгү кадик илимпоз эмес эле китептен китеп жаратып, директордун буйругун так аткарып, ага кошумат кылып, эптеп күн кечирип, жан багып жүргөн немелер экенин биле баштайт. Өзүң билесиң, чыныгы илимпоз мындайга чыдабайт. Ар кандай сөз Учуровдун оозуна чыгып жүргөнүн Бакеев угуп калат да, аны кой арасында жүргөн карышкырдай көрүп, өзүнүн ордун ага алдырып ийбөөгө шек санай баштайт. Булардын мамилесинин ого бетер бузула башташына дагы бир нерсе шылтоо болду менимче. Учуровдун 80 жаштагы энеси каза болуп, Бакеев баш болгон институттагы бир топ кишилер көңүл айтып келмекчи болушат. Андай болсо эмки дем алышта эле келгиле. Баш аягымды кичине жыйып алайын дейт Учуров. Энесин көмөм деп буга чейин кыйла чыгым болгонуна карабай дагы бир кой союп анан аларды чакырат. Ата Бакеев 1 жашыга арак көтөртүп, 20 ашуун кишиси менен келет. Дагы бир кызыгы, коңшулаш республикадан келген бир мейманын көңүл айтчу жерге ылжыган мас кейпинде ээрчитип келиши Учуровдун кыжырына ошондо ого бетер тиет. Бакеевдин жанында отурган ошол мейман кимдир бирөөнүн суроосунан улам үй ээсине көңүл айтуунун ордуна өткөнүн эстеп жашып кетет. Кешеги кер заман бизге не истемеди? Карашанан казак сорлунун көрмөгени жок кой. Кийинки 40 жыл карагым, өкмөткө куп истеп бердик. Шаш агарып пенсияда отурмуз. Акимизден калган түк мал жок кой. Өкмөткө рахмат, багып отур. Төрдө отурган ата Бакеев мына ушул коногу менен гана алек болуп, отургандардын ар бири менен аны жарым сааттан сүйлөп тааныштырып, илимдин босогосуна жолотпой турган жан бакты кызматкерлерин мейманына көтөрө чаап мактап, көңүл айтуу болбой эле бул отуруш чакан тойго айлана баштады. 80ге чыгып өлсө да эне деген эне. Кызыл эт кезинен чоңойтуп, чочойтуп, акыркы малын сатып окуткан энесинин күйүтү Учуровдун көкүрөгүндө али суу элек кезеле. Анын үстүнө тигинин бул кылыгына аялынын, тууган туушкандарынын көзүнчө кыйла кемсинип отурду. Гүлмираны ээрчитип көңүл айтууга мен да барган элем. Көп узабай жазуучу Байгамбар Жайчиевди ээрчитип Иса Байгубатович келип калды. Бакеев Байгубатов менен бир куракта болсо да, мурунку келген мейман катары кичи пейилдене алигала келкелдеп тура калды эле. Учуров дал ушул учурдан пайдаланып, Байгубатовду атайын анын ордуна болбой отургузуп, биздин тамада начар иштеп, ушундан улам отургандар начар ичип жеп атат. Ошон үчүн тамадалыкты өзүм алдым деп баятан бакылдап жаткан Бакеевди атайын төмөн отургузуп, сөздү Байгубатовго берип салды. Байгубатов эне жөнүндө анын балага болгон бу дүйнөдөгү өтөп элемес, өтөп бүткүс зор түйшүгүн, зор эмгегин айтып келип, Бакеевдин баятан берки кордугун билгендей, үй ээсин кыйла муңкантып сүйлөп, ага бир серпим алдырып ийди да, анан арты кайрылуу болсун, баатыр, кайрат кыл, Байгамбар экөөбүздөн болгон жардам ушул болсун деп, конвертке салынган аманатын ага берип, болгону 1-2 чыныдай чай ууртап, анан отур дегенге такыр болбой чыгып кетишти. Баятан бери бакылдап аткан Бакеев ушундан кийин жым болду да калды. Жанындагы мейманы тумшугу менен жер чукугандай болуп араң эле отурат. Бакеев мына ошол отуруштан кийин айрыкча өз кызматкерлеринин алдында аябай сынып калды. Ушундан кийин аны менен араздаша баштайт. Кынтыксыз ишинен кыйкым таап, ар кандай кара фактыларды чогултуп артынан түшө баштайт. Арген саатын карады. Мындай сөздөрдү ал иштен кийин айрыкча сейилдеп жүргөн учурунда сүйлөчү. Эмне үчүн иш учурунда мындай узун сөзгө кирдим деп пушаймандана саатын карады эле. Иш учуру эбак өтүп, саатынын жебеси жетинин шилисин көрсөтүп туруптур. Жигиталыга карады. Үйүңө шашылган жоксуңбу? Жок, айта бер. Көп узабай Бакеев дагы бир мындай кара фактыны тапты. Мукталы Учуровдун өзү университетте окутуп жүрүп баш кошкон татынакай жаш колуктуусу боло турган.
Колуктусу аябай китепкөй жан эле. Айрыкча байыркы дүйнөнүн классикалык драмаларын колунан түшүрбөй окуп, ушундан уламбы күйөөсүнө так эле Медеядай ашкерек кызганчаак боло баштайт. Алгачкы жылдары кыйла ыр-чырлуу жашагандары менен акылдуу аял бара-бара эс токтотуп, ушундан улам үй бүлө кайра ынтымак тартып, качан гана бири-бирине татыктуу, ишенимдүү, кыйышпас жубай болуп алышаарына анык көздөрү жетип, ишене баштаган 3-жылы гана Колуктусу так эле Мукталынын өзүндөй ага тамчы суудай окшош уул төрөп берет. Төрөт оңунан чыкпай, ошондон улам операция учурунда закка кеткенби, туңгуч баласынан кийин аялынын боюнан кайра-кайра түшүп, төрөбөс болуп, жалгыз баланын көзүн карап, эшикке чыкса артынан, үйгө кирсе алдынан чыгышып, аябай бапестеп жүрүп, аны ашкере эрке кылып салышат. Ошентип 9 жаштагы эрке уул алы жеткен балдарды короодогусун корооду, класстагысын класста сабап, зөөкүрлүгү менен даңкы чыга баштайт. Анын бул өнөрү Мукталыны огу капа кылып, болгон акылын баласына кээде жалынып, кээде урушуп, аталык нуска менен айтып дейт, эскертет, бирок уулунун телбай тентектиги кайра эле күчөй берет. Ушундан улам Мукталы бир ирет уулуна кол шилтебейсе, анын башы бөлмөдөгү ысык батарейкага тийип, мээсине закка тиет. Кайдан жайдан жеткен дал ушул окуяны Бакеевди жактагандар дароо зор факты кылып алып чыгат. Факты медициналык экспертиза аркылуу аныкталып, окумуштуу педагог болуп туруп, башканы коелу, өз уулунун башын жара койгон бул советтик адамга, айрыкча окумуштууга болуп көргүс жат көрүнүш деген жалаа менен Мукталынын иши сотко берилет. Сот фактыдан, закондон чыга алмак беле, Мукталы 2 колунун артына алып 2 жылга түрмөгө кетет. Ушундан улам Мукталы илимий чөйрөк эле эмес, өз бүлөсүнүн жана тууган туушкандарынын алдында бедели түшүп, кечээ эле жакшы болуп, жакшы аталып, өсүп өнүп бараткан ал бүгүн эле дароо жаман болуп чыга келет. Жүр сыртка чыгып басканча сүйлөшөлү. Алар ээн кыябанга түштү. Жигиталы: ушундан кийин ичип кеттиби? Жок, түрмөдөн келгенден кийин. Кантсе да аял акылдуу неме да. Түрмөдөн чыгаарда ага костюм шымалып тосуп алганы машине менен барбайбы? Барса ал аерде ылжып мас дейт. Аран келип машинеге отурат. Көрсө 2 жолдошу аялынан мурун барып, эркиндикке чыкканын куттуктап ичирип коюшкан экен. Келгенден кийин өзүнө ылайыктуу кызмат таба албай кыйналат. Тияктан келгенди ким эле ала коймок? Уулунун жүрүш-турушунан улам ушинтип жолунан тайып, сөзү сөлтүк, кеби кемтик болуп жүргөнү уулуна сабак болбоптур. Атасынын катуу кайгысын бөлүштүрмөк түгүл кайра капа кылат. Ушундан улам уулу менен болгон мамиле ого бетер начарлай берет. Ошондон кийин Мукталы ишинен да, үйүнөн да сууп, анын үстүнө саал эрки жумшактык кылдыбы 10 жылдап жыйнаган бай китепканасынан күнүнө 1-2 китепти букинистке ташып сатып ичип кетет. Баягыл Мукталы түбүнө түшүп ичип кеткен имиш деп Бакеев жаатындагылар аны илимий чөйрөгө ого бетер таратып, ал ички чаталып кетет. Тагдыры мына ушундай адамды мен көз жумуп кызматка алып атам. Тиги Кыпчак Аскеровдун тагдыры да ушуга жакын. Бирок экөө тең ишке жөндөмдүү, тиги шулуундардай тайгалак эмес, принциби, айтар кеби, пайдалуу демилгеси бар немелер. Мындайларга ушундай учурда дароо жардамга келбесе, адамдыгыбыз кайсы? Менимче туура эле кылып аткансыйсың. Бирок кадрлар маселесине өтө чечкиндүүлүк кылып алба, абайла. Сенин оюңча кандай кылышым керек анда? Өзүм дегенде өлгүчө жер казып, өңгөгө айрыкча журт ишине көңүл кош кишилер Төкөлдөшевдин учурунда институтта көбөйүп кетиптир. Андайларды кетириш керек. Кантип кетиресиң? 9-дан 6-га чейин унчукпай, тартипти сактап отурса, ишке келбей калган бир да күнү болбосо, же бирөөлөрдө ичип кетпесе, ишин билбегени менен өндүрүштүк жүрүш-турушу бүт жайында. Мындайларды бүгүн кызматтан кетирсең, эртең эле соттошуп кайра жылуу орундарына келген турбайбы? Кептин тузу мына ушунда. Ошон үчүн менин алдымдан 2 негизги маселе турат. Биринчиси, кандай да болсо андайларды институттан кетире албасам да, ар кимин өз жөндөмүнө жараша өз ордуна коюу. Экинчиси, артымдан кыя түшкөн тоголок арызчылар ким, ошолорду билүү. Айтмакчы, тоголок арыздарынан эч нерсе чыкпаган соң, эми өзүмө коркутуп кат жаза башташты. Жигиталы таңдан да обдулду. Өзүңөбү? Эмне деп? Сен билбеген кызык көп. Ошол билбей эле койсоң жакшы болмок. Бирок бул маселени чечүүдө бир эмес, бир нече баш керек болуп атат.
Бу кандай маселе? Деп Жигиталы ого бетер таңданды. Өзүң билесиң, директордун орун басары кезимде эле артымдан тоголок арыз жазышкан болчу. Ал ишке ашпай калган соң эми өзүмө болгондо да коркутуп, үйүмө чейин тоголок кат жаза башташты. Өзүңөбү эмне деп? Арген катты мазмунун айтып берди. Бу кат жөнүндө эч кимге айтпайын дедим эле, бирок сага айтууга туура келди. Кудайдын каары десе, жөн иштешпейт экен го буларың. Оюңда ошол каттын ээлери ким эми? Айтуу кыйын. Мүмкүн Кийик Төкөлдөшов менен Балта Суртаевдир. Эсиңдеби, мен алардын былыгын Абышкаевдин көзүнчө чогулушта айтып чыкпадым беле? Ай ушу оңбойбузго. Же өздөрү жөн иштебейт, же башканы жөн иштетишпейт. Эми ушу дагы кеппи? Бирок эмне дешпесин, кандай талап коюшпасын, өз пикиримден кайтпаймын. Вице-президент менен сен жөнүндө сүйлөштүм. Сени жакшы билбейт экен, бирок баягы академиянын юбилейинде сүйлөбөдүң беле? Ошондо эсинде калыпсың. Илимий даражасы жок десем такыр ишенбейт. Илимий даражасы болбогону менен институтта орун басарлыкка Молдоев гана ылайыктуу десем, ого бетер сыргатып унчукпайт. Ушу менден улам сен ишиңди татаалдантып алба. Мага азыркы эле ишим жетишет. Сен антип сүйлөбө. Илимий даражасы бар Камчы Суртаевден. Илимий даражасы жок, бирок илимий башы бар Молдоев канчалык жакшы иштей аларын илимий чөйрө билсин. Сен өтө эле сыпааланба. Иштейсиң, иштешебиз. Кызык, каттын авторлору ким болду экен? Билбейм. Да, бул жаңылыгың бир топ экен. Бул иштин артында Төкөлдөшов менен Балта Суртаев болуп жүрбөсүн. Алар өз ишин форма жагынан канчалык туура жүргүзгөнү менен ички мазмуну, фундаменти туура эмес болчу. Акыр аягы мына ошол үчүн жеңилип калышты. Ал эми сенин азыркы иш багытыңдын формасы өңгөлөргө өөн көрүнгөнү менен ишиңдин ички мазмуну, фундаменти туура, омоктуу. Ошон үчүн ишиңдин формасынан жаңылыштык кетирип алба. Формасы дегеним сен кызматкерлердин илимий даражасына эмес, биринчи башыңдагы илимий жөндөмүңө карап баалап, аларга иш берип, иш бөлүштүрүп атасың. Жаңылбасам, илимий чөйрөдө мына сен биринчи баштап атасың. А биринчи болуу кыйын. Өтө куу жана айлакер кишилер зор илимпоз же зор жазуучу боло албайт. Ошон үчүн көбүн эсе таланттуулар талантсыздардан жеңилип калат. Албетте, биротоло эмес, убактылуу гана. Ишиңдин формасынан жаңылып калба дегеним, душманыңды көбөйтүп алба дегеним. Арген чарчаңкы жылмайып, Жигиталынын алдын торой токтоп тамашалай минтти. Душманым канчалык көп болсо, ошончолук жакшы уктайм. Жүрү үйгө кир. Рахмат. Алар сөздү ушерден токтотуп коштошушту. Арген үйүнө кирди. Кичинекей кызы аны көргөндө жаркылдай күлүп, көгүчкөндөй гүүлдөп, канат созуп, ушчудай там-туң баса талпынып, аны көздөй жөнөрдө. Арген аны жерден алып бооруна басты. Бул учурда ашканадан чыккан Ибарат анын башынан калпагын алып, ал эми Бакай: "Ата, Атов, эмнеге кечиктиңиз?" деп атасынын ботинкасынын боосун отура калып чече баштады. "Иш, уулум." Аргендин моюнунан аябай кучактап алган кызын андан ажыратып ала албай жатып Ибарат: "Сени абдан сагынып калган го", деди. Атасы андан бетер сагынды, деп Арген аны бооруна кыса Бакайдын бөлмөсүнө кирди. "Бакай, эртеңки сабактарыңды даярдап бүттүңбү?" "Математиканы бүттүм, а географияны жакшы түшүнбөй атам. Түшүндүрүп бериңизчи." "Географияныбы? География менен тарыхыңды сен эмес, мен жакшы түшүнбөй атам. Ап келчи." Арген шалдырай барып диванга отурду. "Өңүңдөн көрүп турам, сен аябай чарчап турасың", деди Ибарат. "Чарчооного эс алып жазып алам. Ал эми кейигенди кантип жазам?" "Эмнеге кейисиң? Мына бул окуу китептерин окуп кантип кейбейсиң? 5-класстын орусчадан которулган физикалык географиясын жана математика менен ботаникасын окуп көрүп, Бакай эмес, мына мен түшүнбөй койдум. Мына могу жерин эле окуп берейин, угуп турчу." Шамалдар түздүктөрдө талкалоо иштерин жүргүзөт. "Бир нерсе түшүндүңбү? Ушинтип кайсы кыргыз сүйлөйт? Дагы угуп тур. Кум дөбөнүн жантык капталы жагына жылмышып, дюнанын чокусунан ашып түшүп токтойт. Анткени дөбөчөнүн ары жагынан өзүнө далдоо түзөт. Түшүндүңбү?" Бакай байкуш кажалап окуп, кайда айласы кеткенде жаттайт экен. Кадимки кыргыз минтип тантырап сүйлөбөйт. Минтип акмак котормочу, жалкоо редактор сүйлөйт. Телефон шыңгырап, Арген трубканы алды. "Да, саламатчылык. Качан келдиңиз? Сириялык кудагыйлар кандай тосуп алышты?" "Куда катары жакшы тосуп алышты", деди Элмиранын атасы. "Элмира кандай? Аерге көнүп, үйрөнүп калыптырбы?"
Көнбөскө айласы барбы? Өзү таап, өзү жактырып, өзү кетти. Көлдөн ошко же оштон көлгө турмушка чыкса, алыска кетти деп өөндөчү элек. Мына эми азыркы кыздар тең Меккеге чейин кетишти. Бакай кандай? Жакшы, сиз менен сүйлөшөм деп атат. Мени менен келип сүйлөшсүн. Андан көрө азыр бүлөңдү бүт алып үйгө келип Элмиранын тойчугунан ооз тийип кет. Күтөбүз. Ушинтти да трубканы лып коюп койду. Гүлмиранын ата-энеси менен Аргендин мамилеси мурункудай жакшы бойдон эле. Ал эми Ибарат Бакайды өз уулундай көрүп, чал кемпирди өз ата-энесиндей сыйлаганы менен алардын алдында ал негедир кымырылып, кысылып, өзүн баары бир бөтөн бүлөдөй сезип турчу. Гүлмиранын энеси Ибаратты биринчи жолу көргөндө жактыра бербеген тейде бир саамга селее тиктей калып, анан кантейин эми, ушинтүүгө аргасызмын дегендей анын чекесинен жеңил өөп, бактылуу бол балам, тагдыр буйрса айла жок, баарына көнөт экенбиз. Сени мен кызымдай көрөйүн, сен Бакайды өз уулуңдай көр, деп жазмышка ал моюн сунуп, Ибарат менен жакшы мамиле күтүүгө өзү да сөз салган эле. Экөө ошондон бери бири-бирине канчалык жакын мамиледе бололу дегени менен, бирок кандайдыр бир сезим ортону анчейин жылытпай туруп алды. Ушундан улам Ибарат азыр Арген менен алардыкына барууга көңүлдөнбөдү. Арген анын бул оюн туура түшүнүп, ичинен мейли, бир эсепте мунуку да туурагы дегендей Бакайды ээрчитип чыгып кетти. Элмира университеттин чет тилдер факультетинин акыркы курсунда окуп жүргөндө кемпир чалды катуу капага салды. Күндөрдүн биринде сириялык жигитке ашык болуп калганын ал апасына айтат. Апасы бир алдын ишенбей, ишенсе да кызын катуу зекип, бүтүн жердик сени алдап гана коюшу мүмкүн. Муну атаң укпасын, укса кайдагы бир арапка жолобо деп тилдейт дейт. Бирок Элмира арадан убакыт өткөрүп, апасын бара-бара көндүрүү аракетин издей берет. Муну уккан атасы кайра кызын жактап чыгат. Мейли, улутуна карабай адамдыгына караш керек. Улут арасында кайын журт көбөйсө достук көбөйөт, биримдик көбөйөт дейт. Бирок апасы мени энем десең аныңды унут десе, мени кызым десеңиз мага түшүнүңүз деп мамиле кайра курчуй берет. Энесин жалгыз кызынын опурталдуу тагдыры коркутса, кызына алгачкы махабат баарынан бийик, баарынан кызык, баарына ыйык сезилип, канчалык энесинин тилин алып, угайын дегени менен өзүн өзү жеңе албай кыйналат. Ушундай күндөрдүн биринде Элмира сириялыкты ата-энеси менен тааныштырмакка үйүнө ээрчитип келет. Элмира жумурткадай ап-апак. Атиги кара торулугу менен гана айырмаланбаса, экөө бири-бирине аябай окшош экен. Анын үстүнө сириялыктын ушунча кичикпейилдиги жана ашкере ажарлуулугу. Айрыкча ийиле калып тигилерди колунан өөп, менин атым Ахмет деп эшиктен кирери менен аларга күйөө бала эмес, кул катары байы батек болушу тигилерге жагып калат. Ал да арзуу отуна аябай түшүп, ансыз Элмирасыз ал жашай албай калганын ошондо кемпир чал өз көздөрү менен көрүп, эки баланын ортосундагы ысык мамилеге жолтоо боло албай, кайра жибип, ыраазы болуп отуруп калышат. Уч-кучтун окуусунда окуган Ахмет дем алыш күндөрү токмоктон келе калып, кирээлден кечке дачада иштеп, чал кемпирге ого бетер жагып, эгер ал кээде узакка келбей калса, биздин Акмат эмне келбей калды деп кайра эми өздөрү сурай баштачу болот. Арзуу отуна айла жок экенин, эгер Элмираны мындан күч менен бузуп, алып калып, анан ал башка менен турмуш куруп, кандай болорун ким билет. Эгер бактысы ачылбай калса, анда кызы өмүр бою экөөнү күнөөлүү санап калаарын ойлоп, алыс болсо эми кантели, өлүп деле калат турбайбы деп алардын баш кошуусуна уруксаат беришет. Окууну экөө бир учурда бүтүп, дипломду алаары менен Ахмет ресторанда той берип, Элмираны Сирияга алып кеткен. Бул тойго Арген Рамазанов ардактуу мейман катары чакырылып, бирок ал мейман болбой эле тойдун башынан аягына дейре Элмиранын бир тууган агасы катары тойго баш көз болгон. Ошондо Арген менен Ибаратка Ахмет айрыкча жагып, аэропортто аялдар көз жаш төгүп коштошушкан. Мына ушул окуядан кийин бир жылга жетип жетпей Элмиранын ата-энеси Сирияга келип кетсин деген чакыруу катын алат. Жол каражатын кошо салып ийишиптир. Кемпир чал мындан жарым ай мурун кеткен эле. Мына эми келишиптир. Арген менен Бакайды чал кемпир кубанып тосуп алышты. Эл жер көрүп, айрыкча кызын көрүп келгенге баягыдай үн күйбөй, көңүлдөрү чак. Эмнеге баарыңар келгениңер жок?
Кана кызың, кана Ибарат, деди Бакайдын тайенеси. Келүүгө алардын шарты болбой калды. Кийин келишет. Кандай шарт керек эле? Келе беришпейби? Деп чал кемпир Бакайды көргөндө, Гүлмираны көргөндө кубанып, аны өөп жыттай башташты. Мына Элмира да кетти. Эми сен бизди жалгыз таштап астырсың, Бакай. Кандай барып келдиңиздер? Жаман эмес, деди Бакайдын таятасы. Кудалар жакшы кишилер экен. Баргандан келгенге чейин бизге тикелеринен тик турушту. Элмира ал жерге көнүп калгандыр. Көнбөскө айласы канча? Баары ичинде да. Акмат күнүнө Ракка шаарынан Дамаск шаарына учуп, а Элмира мектепте англис тилинен сабак берет экен. Ракка шаары так эле Эфрат дарыясынын жээгинде экен. Элдин турмушу кандай экен? Башка капиталисттик өлкөлөрдөй эле. Сирияда да эки дүйнө. Ашкере байларды көрүп иренжисең, жылаңач кедейлерди көрүп бооруң ооруйт. Техника али калктын калың катмарына жете элек экен. Көптөгөн айыл жерлеринде илгерки бизге окшоп өгүз, аттарды кошуп кырман жанчышат экен. Биздин өлкөдө төрөлүп, бизде жашаган адам ырыс туугана экенин ушул барып келиштен кийин дагы бир ирет каныга ишендик. Базарда араба сүйрөп, же көчөдө эле эптеп баш калкалап уктап жаткан кедейлерди өз көзүбүз менен көрдүк. Кана, бул Сириядан келген жер жемиш, алгыла. А сен Арген мына бу 4 кырлуу бөтөлкөдөгү вискиден ичип көрчү. Баш оорутпайт. Шотландиянын вискасы дейт. Сириядагы эң деликатес вино ушул экен. Бакай, а сен могу костюмду кийип көрчү. Муну сага Элмира берип ийди. О, Элмира билгендей алыптыр. Так эле өзүңө чак экен. Таята, а мени Сирияга алып барасыңбы? Алып барбай. Эмдиги жылы алар бизге, аркы жылы биз аларга бармай болдук. Алып бармак түгүл, кийин эр жеткениңде араптардын эң татына кызынан колукту алып берем. Биз алар менен кайчы куда болобуз. Андан көрө айтчы, Бакайтай, Элмира да кетип калды. Эми кемпир чалга ким эрмек болот? Ким багат? Мен багам силерди, Таята. Анда кал, биздикине биротоло. Сен кетсең биз жалгыз калабыз, анан коркобуз. А мен кетпейм. Атаң жүр, Бакай, кетебиз десечи. Атасы антпейт, деди Арген. Кетпейм деп дароо чечкиндүү айтканың үчүн азаматсың. Анда кал, деди тайенеси. Таятаң үчөөбүз Куурчак театрына киного барабыз. Мектебиңе барып мугалимдериң менен сүйлөшүп, сени үйдө жакшылап окутабыз. Атаңын иши азыр аябай көп. Айтмакчы, ишин кандай, Арген? Дурус. Кийик Төкөлдөшев директор кезинде жакшы жаманына карабай тууган туушкандарын институтка топтоп ийген экен. Мына ошолор менен алым сабак айтышып жүрүп атам. Абайла, айрыкча чала билими бар адамдарга жетекчи болуу, баарынан да туураны туура кылып түшүндүрүү аларга өтө кыйын. Кээлер бирөөнү жөлөмөсү менен төргө өтүп алып, анан улагада отурган акылдуу кишилерге келжиреп акыл айтып, коллективди мына ушундан улам бузуп алат. А сен антпейсиң, анткени директорлукка өз жөндөмүң менен жеттиң. Ошон үчүн эң негизгиси коллективди эки бөлүп алба. Адамдар турмушта мыкты, орто жана жаман болуп 3 топко бөлүнөт. Ушундан улам чоң болобу, кичине болобу, коллектив бир эле мыкты кишилерден куралбайт. Жакшысы да, жаманы да болот. Кээ жетекчилер мына ошого карабай баарын бир алаканга сала билет. Деги байка, Арген үндөбөдү. Өлбөсөң дагы көптү көрөсүң. 21-кылымда көп кишилер жетекчиликтен качып, жанга тынч жөнөкөй ишти артык көрүп калышат. Кийинкини айтпайлы. Мына азыр эле сага оңойбу? Үйгө түнөш үчүн гана келип, бүт өмүрүң институтта өтүп атат. А Бакайды үйдө ким окутат, ким тарбия берет? Ибараттын да өз иши бар. Ал эми телевизор канчалык балдарга чоң эне, чоң ата болгону менен ал телевизор. Ошон үчүн Бакайды бизге бер. Мына мен да бир кезде сага окшоп үйгө түнөш үчүн гана келип, өйдө ылдый чаап жүрүп, балдарды анча тарбиялай албай эрке кылып алган экем. Эми кемпир экөөбүз Бакайга тарбияны катырып беребиз. Бизге ал, ага биз эрмек болобуз. Арген, каласыңбы, Бакай? Калам. Кичинесинен кемпир чалдын колунда өскөнгө эки үй тең Бакайга бирдей эле. Бала да болсо иштин оңун туура түшүнүп, чечкиндүүлүк кылганын Арген ичинен бир эсе жактырса, бир эсе кайышып. Ал эле эмес, Ибарат да алгачкы күндөрү Бакайдын жоктугуна аябай оңкулдап, көнө албай жүрүштү. Бирок күнүнө кечки саат 9-да Бакай Аргенге, Ибаратка тынч уйку каалап, ал эми кичинекей карындашын тайенем, таятам жана мен үчүн өөп койгула деп телефон чалышы аларды аябай кубантып, аз да болсо сагынычтарын таратып койчу.
уулунун бул сезимталдыгына Арген ичинен жетине албай, анын жаракөрлүгүнө, тамашакөйлүгүнө, анан да окуу китептери начар которулганына карабай жакшы окуп атышына ого бетер кубанып, ушундан улам убакыты боло калганда уулуна арнап чыныгы адам болуу жөнүндө 5 кат жазды. Өлбөсөм ал эрезеге жеткенде берермин. А өлүп калсам менден аталык насаат болуп калсын, деп конвертке салып, анан кутуга бекем бекитип койду.